таштар кетип отурат. Аксыда жүргөн селдин кесепетинен улам 6 киши каза таап, 2 бөбөк дайынсыз болууда. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Аксы районундагы трагедиянын чоо жайы тууралуу маалымат берди. Ага караганда бардык каза тапкандар жана изделип жаткан бир бала, бир үй бүлө мүчөлөрү болушкан. 33 жаштагы аял балдар менен жайлоого эс алганы Бишкектен барып, апасы менен чатырда баш калкалап жатышкан. Ал эми экинчи 5 жаштагы баланы Таштак айылында Малкалды суусунун жээгинде ойноп жаткан учурда агызып кеткен. Сел үйүнүн жанынан агып өткөн суу менен кошо келген. Кечээ кечинде Аксыдагы жайлоолордун биринде жамгыр катуу нөшөрлөп жаап, ал селге айланган. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 40 куткаруучусу жана 200 жергиликтүү тургун 2,5 жаштагы жана 5 жаштагы баланын сөөгүн издеп жатышат. Президент Садыр Жапаров Аксы районунда жүргөн селдин кесепетинен улам каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, министрлер кабинетине кырсыктын кесепетин тез арада жоюу боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Ал арада өкмөт жетекчиси Улукбек Марипов өзгөчө кырдаалдар министрлигине кызмат өтөөнүн күчөтүлгөн режимине өтүүнү жана зарыл учурда табият кырсыктарынын кесепеттерин жоюуга кошумча куткаруучулар тобун тартууну тапшырды. Ошондой эле жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөтүү үчүн тийиштүү күч жана каражатты тартуу зарыл экени айтылып, кырсык болгон аймакта санитардык эпидемиологиялык чараларды аткарууну тапшырган. Курман болгон жана жабыркаган жарандардын үй бүлөсүнө мамлекет тараптан бардык зарыл жардамдар көрсөтүлөрү белгиленди. Өлкөдө коронавирус боюнча кырдаал курч бойдон сакталууда. Өткөн суткада 1292 кишиден коронавирус табылып, 923 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жуктургандардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Чүй, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл областарында болууда. Жалпысынан Кыргызстанда 142.270 адам илдет илештирген. Анын ичинен 119.694 ооруну жеңген. Кечээден бери өлкөдө 10 бейтап коронавирустун курмандыгы болгон. Анын ичинен 7 Бишкекте болсо, Чүй, Ысык көл жана Ош областарында бирден өлүм учуру катталган. Пандемия башталгандан бери оору 2123 адамдын өмүрүн алды. Азыркы тапта ооруканаларда 4587 бейтап дарыланууда. Анын ичинен 1352 бейтаптын абалы оор болсо, 219 кишиники өтө оор деп бааланды. Бир суткада 36 медиктин коронавирус жуктуруп алганы аныкталган. Баарыңыздарды чакырып кетебиз. Эмдөөгө келип, эмдөө пункттарында өзүңүздөргө жана бир туугандарды алып келип, эмдөөдөн өтүп алышыңыздарды. Себеби коронавируска каршы спецификалык алдын алуу жолдорунун бири бул эмдөө. 100%га чейин кепилдик берилет. Андан сырткары сиздерден суранып кетебиз. Такай, бет кап тагып, колуңуздарды самындап жууп, залалсыздандыруучу заттар менен такай жууп, аралыкты сактап, аралыктан иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн, мүмкүнчүлүк болсо аралыктан иштөөгө барышыңыздарды суранабыз. Жаштарга кайрылып кетебиз. Такай кайрылып атабыз. Биздин аксакалдарыбызды, 65тен жогорку болгон жарандарыбызды жана бир туугандарды ушул оорунан сактап калуу үчүн үйдөн чыгарбастан, же болбосо таза абага алып барып, дем алдырып, көпчүлүк адамдар катышкан массалык маданий иш-чараларга катыштырбастан, коомдук жайларга алып барбастан ден соолуктарын сактооңуздарды суранабыз. Былтыркы сентябрь айына караганда, бул жылы июнь айына чейин коронавирус инфекциясы балдардын ичинде мектеп жашына чейин көбөйдү. Былтыр сентябрь айында болсо 35 бала ооруса, азыркы мезгилде деген 495 баланы түзүп атат. Андан тышкары мектеп убагында 7 жаштан 17 жаштагы чейинки балдар сентябрь убагында 48 бала ооруса, былтыр азыр болсо 1063 бала ооруп атат. Ысык жана жылуу учурда азыр сөзсүз кичинекей балдар менен сейилдеш керек. Сейилдегенге мүмкүнчүлүк түзүш керек. Же болбосо эртең менен таң атканда, же кечкурун киши аз болгондо.
Кыргызстандын калкын вакцинациялоо боюнча Кытай тарап талап койду деген маалымат чындыкка дал келбейт. Мындай билдирүүнү кошуна өлкөнүн элчилиги таратты. Анда дип өкүлчүлүктүн билдирүүсүндө улуттун саламаттыгы баарынан өйдө турат. Кытай тарап эл аралык мамиле принциптерин сыйлап, башка өлкөнүн ички ишине кийлигишпейт. Бөтөн өлкөнүн калкын эмдөө тууралуу эч кандай талап койбойт. Мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басарынын жогорку кеңеште Кытай-Кыргыз чек ара бекеттеринен жүк ташуучу унааларды Кыргызстандын элинин 70% эмделмейинче көбөйтпөйт деп айтканы чындыкка дал келбейт деп жазылган. Эске салсак, кечээ мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашев Кыргызстан менен Кытайдын чек ара бекеттеринен күнүгө 30-35 гана автоунаа өткөрүлүп жатканын айтып, Кытай менен сүйлөшүүдө алар Кыргызстанда калктын 70% эмделиши керек деген маселени коюп жатышканын билдирген. 11-июлда Кыргызстанга Кытайдан 1 миллион 200 000 доза Sinopharm вакцинасы келген. Министрлер кабинети кошуна өлкөдөн июль айынын аягына чейин дагы ушунча көлөмдө вакцина келерин кабарлады. Ал арада Кыргызстандын бажы кызматы түшүндүрмө таратып, анда Кыялбек Мукашев комитетте оюн туура эмес жеткирип алганы белгиленген. Мекеменин маалыматына караганда, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дуэнь кыргыз тарапка чек арадагы өткөрүү пункттарынын кызматкерлерин, айдоочуларды, товар ташыган адамдарды коронавируска каршы эмдөөнү 70%дан кем эмес көрсөткүчкө жеткирүүнү сунуштаган. Ошондой эле учурда Кыргызстан Кытай тарап менен эки өлкөнүн чек ара бекеттеринен жүк өткөрүүнү көбөйтүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлады. Эки өлкө ортосундагы Торугар жана Эркештам өткөрмө бекеттери учурда иштегени менен анда унаалардын өтүүсүнө чек коюлган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга түрк жарандарына паспорт бергендиги үчүн кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Ага ылайык тергөө учурунда 2016-жылы президенттин алдындагы жарандык берүү маселелери боюнча комиссиянын төрагалыгынын жана президенттин аппарат башчысынын жетекчилигинин астында мыйзамсыз түрдө Туркиянын 10 жаранына Кыргызстандын жарандыгын берүү чечими кабыл алынган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп, бул ишке чечеси барлар аныкталып жатканы кабарланды. Эске салсак, өткөн аптада Бишкек милициясы Кыргызстанда дайынсыз жоголуп, кийин Туркияга чыгарылып кеткени билинген Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандынын кош жарандыгы болгонун айтып чыккан. Соода борборунда эркек кишинин аялга кол көтөргөнү боюнча окуя иликтенип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, окуя Бишкектин Алы Токонбаев магистралинде жайгашкан Глобус гипермаркетинде болгон. Анда банкоматта турган аял жанындагы бейтааныш кишини алысыраак туруу өтүнүчүнө агрессия кылып, аны бетке чапканын көрүүгө болот. Жабырлануучу милицияга арыз жазып, анын унаасынын мамлекеттик номурун жана өзүн сүрөткө тартып калууга жетишкен. Такталбаган маалыматтарга караганда, кол көтөргөн киши Ички иштер министрлигинин кызматкери. Тиешелүү мекеме бул боюнча тактоо иштери жүрүп жатканын жана маалымат берилерин кабарлады. Жогорку кеңешке депутат болууну каалаган ар бир талапкер Боршайкомго өзүнүн жана жакын туугандарынын киреше чыгашасы, финансылык же мүлк милдеттери жөнүндө маалымат берет. Ал эми талапкер мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болсо, өткөн жылы берген декларациясынын көчүрмөсүн берүүгө тийиш. Дал ушундай өзгөртүүлөр тиешелүү мыйзам долбооруна киргизилип жатат. Документ бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин жыйынында талкууланды. Ага ылайык эки шайлоо системасы бириктирилип, 35 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан, ал эми 55 эл партиялык тизме менен тандалат. Шайлоо участкасына барганда эки бюллетень алып, бирине партияны, экинчисине өз округунан чыккан талапкерди шайлайт. Мажоритардык система менен атсалышкан талапкердин округунда 100 000ден кем эмес шайлоочу болуп, эң көп добуш алганы депутат болуп калат. Ал эми пропорционалдык системада шайлоого катышкан партиялар шайлоочулардын 3%дан кем эмес добушуна, ал эми областтар менен эки шаарда 0,3%на ээ болсо гана жеңишке жеттүү болуп эсептелет. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине өткөн партияларга 24-июлга чейин мандаттар берилет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Учурда 11-июлдагы шайлоонун жыйынтыгы чыгып бүткөн. Бирок добуш берүү жараянына байланыштуу түшкөн арыздаттануулар 2 жумага жакын аралыкта каралып, андан соң гана депутаттарга төш белгилер ыйгарылары белгилүү болду. Буга чейин Ички иштер министрлиги 11-июлда өткөн шайлоодо тиешелүү мыйзамдарды бузуу боюнча жалпы 67 маалымат түшкөнүн кабарлаган. Кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестри добуштарды сатып алуу боюнча 3 факты, майда бейбаштык боюнча 2 факты аныкталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Белгилей кетсек, Бишкектеги 45 мандатты 6 партия бөлүшсө, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат 4 партияга, ал эми Токмоктогу 31 мандат 5 партияга берилет.
Быйыл январь-май айларында чет жактардан Кыргызстанга 986 миллион 300 миң доллар акча которулуп, 15 жылдык рекорд жаңыланды. Улуттук банктын маалыматына караганда, мында жеке адамдардын акча которуу тутумдары аркылуу жиберген каражаттары гана эсептелген. Өткөн жылдын алгачкы 5 айында 700 миллион долларга жакын акча которулган. Бул пандемияга байланыштуу чектөөлөрдөн улам акча которуулардын көлөмү кескин азайган. Азыркы тапта болсо өнөктөш өлкөлөрдө чектөөлөр дээрлик кыскарган. Быйылкы көрсөткүчтүү 2005 жылдан берки мезгилдердин январь-май айларына салыштырганда жаңы рекорд болду. Буга чейин 2018 жылдын 5 айында Кыргызстанга 972 миллион доллардан ашык акча которулуп, ал эң ири сумма деп айтылган болчу. Эверест чокусун багындырган кыргызстандык Эдуард Кубатов Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин алтын ордени менен сыйланды. Ал өзү бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Эдуард Кубатов Эверестке быйыл май айында чыккан, ал дүйнөнүн эң бийик чокусун багындырган экинчи кыргызстандык болду. Ага чейин 1997 жылы Дмитрий Греков аталган чокуга жетип ийгилик жараткан. Эверест дүйнөдөгү эң бийик чоку болуп эсептелип, анын бийиктиги 8849 метрге жетет.